Биз кыргызстандык журналисттер 10 октябрдан 14 октябрга чейин атайын пресс-тур менен Казакстандын айтылуу Бурабай жергесине бардык. Бурабай жергеси өзүнүн жыш токойлору, көз жоосун алган көлү, уламыштарга бай тоолору жана ден соолукка пайдалуу абасы курорттору менен белгилүү. Кеч күз болгондуктан бул жерде азыр кар жатат. Жайкысын бул улуттук парк Казакстандын туризмине салым кошкон, аябай туристтерди өзүнө тарткан Казакстандын жана жалпы эле Орто Азиянын ушу тарыхында маанилүү ролду ойногон ушундай бир кооз аймак экен. Тарыхый маалыматтарга караганда Бурабай көлүнүн жээгинде Абылай хандын ордосу болгон. Азыр ал жерде анын таштан жасалган тагы сакталып калган. Ага булай заманбап технология менен жабдылган комплексте Казакстандын тарыхы, эң кооз жерлери жана Абылай хандын басып өткөн жолу чагылдырылган. Абылай хан бүтүндөй казак элинин башын кошкон баатыр катары белгилүү. Ошондуктан анын тарыхтагы орду өзгөчө. Комплексте Абылай хан тууралуу атайын зал уюштурулуп, анда конокторго 19 мүнөттүк тасма көрсөтүлүп турат. Биз азыр Бурабай улуттук паркынын мультимедиалык интерактивдик комплексинде турабыз. Мына биз сиздер менен турган жигит Даурен, бул казак элинин акыны жана өлөңчүсү. Анчысы. Сиздерчи ырчы. Ырчысы. Биздин Кыргызстанга салам жолдоп коесузбу? Кыргыз бауырларга салем, ассаламу алейкум. Кош келип атсыздар биздин Казакстанга. Бул Көкшетау Казакстандын Сарыарка солтүстүгүндө орналашкан. Сарыарканын эң керемет сулуу кирбиз өңүрү деп аталады. Абылай ханыбыздын хандык курган жер, ак орда ак шатырын тиккен жер. Кош келиңиздер осундай жерге. Кадамдарыңыз куттуу болсун. Кош келдик. Кыргыз эли аман болсун, казак менен кыргыздын достугу жасай берсин. Бул жердеги абанын өтө тазалыгын байкадым. Адамдын ден соолугуна пайдасы көп. Бул жакта карагайың бар, аккайыңдар бар, карагайлар бар. Ол карагайлардан бөлүнүтүн азоттар адамдын бронхит, астмасында ооруларга, өкпе кабынууларына өтө пайдалуу. Абасын жуткандын өзү давлениени, сахар бар адамдарды бир калпка келтирет. Жылына канча турист келет? Энди статистика боюнча билбедим, бирок азыр жылдан жылга көбөйүп атат. Аталган борбор 7 бөлүктөн туруп, ар бири өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Азыр биз Казакстанга саякат аттуу залга киребиз. Бул залда атайын ушундай дарактар орнотулган. Бул дарактардын ар бири кайсы тармакка арналыптыр. Мисалы үчүн бул жерден интерактивдүү баягы дарактан ушул улуттук парк жөнүндө маалыматтарды көрүп алса болот экен. Комплекстин дагы бир бөлүгү казак урууларына арналган. Дубалда турган алакан издерине ар бир уруунун аты жазылып, аны баскан адамдын бут астында карта пайда болот. Анда ал уруу Казакстандын кайсыл аймактарда жашап келе жаткандыктары туурасында маалыматтар көрсөтүлөт. Улуу жүз, орта жүз, кичи жүз. Сол Казакстан жеринде кай жүз кай жакта орналаскандарын осы таңба аркылуу, басуу аркылуу сиз билетін боласыз. Мисалы, міне Шанышкылы бізде мына оңтүстүк аймакта. 360 градус деп аталган театрда коноктор үчүн Казакстандын жаратылышына сүңгүп кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.
көлү Казакстандын бермети. Ал тууралуу көптөгөн уламыштар бар. Анын биринде аймакты илгери бир бура, башкача айтканда төө душмандардан коргоп турганы айтылат. Бирок душмандар аны жаа менен атып өлтүргөн соң көзүнөн аккан жаш көлгө айланган экен. Мына жерге карасаңыз, мына жерде видно, как будто бы слон прилег, и отдыхает. Вот можно рассмотреть уши, туловище, хобот слона. По легенде, это один из хранителей нашего леса, который наблюдает за туристами и гостями, чтобы они себя вели подобающим образом и оберегали и сохраняли нашу красивую природу. Это камень, согласно легендам, это камень Джумбахтас, камень-загадка. По одной из самых популярных и распространенных легенд, когда казахский хан в сильном, интересном, мощном сражении победил калмыков, он взял с собой в плен калмычку, девушку-калмычку. После чего она залезла на эту скалу, Окжетпес, почему она и называется Окжетпес, и сказала, что она не будет жить и не выйдет замуж за хана. И сказала, что если только попадет стрела, она достала белый платок и сказала, если только тот, кто попадет стрелой в этот белый платок, я выйду замуж только за него, да. После чего много дней и ночей смелые лучники и батыры хана сражались, пытались это сделать, но никто не смог. И девушка с горя взяла и прыгнула в воду. И получилось так, что она стала живым камнем. Улуттук парктын аймагында 200дөн ашык марал багылат. Анын максаты алардын тукумун сактоо жана мүйүздөрдүн дарылыкка колдонуу экендиги айтылды. Ак марал Токой чарбасына келдик. Мынакей, биз жомоктордон көрүп жүргөн маралдар. Азыр жем жеп жаткан убак экен. Это Маровольская ферма, это как семейство, а вид олень пятнистый. То есть в данном хозяйстве содержится около 200 особей, 200 особей оленя пятнистого. То есть сейчас у них идет брачный период, то есть гон. То есть при процессе гони мы соединяем всех самцов с самками, с нынешними телятами. Вот вы можете наблюдать картину. Вот маленькие телята, это все нынешнего года. Вон партия, они видно прям, мельче остальных. Это все нынешнего года телята.